Бул кесиптештерибиз туура маселе көтөрүп атат. Бул жөнөкөй маселе эмес. Биз ушул жерден бир 200 метр аралыкта турган жогорку кеңеш эмес, миңдеген чакырым башка мамлекеттер дагы ушуга реакция жасады. Эч нерсе болбогондой болуп, биз мыйзамдарды талкуу кылып отуруп алганыбыз эл өкүлчүлүгү деген бийик наамга татыксыз болуп калабыз. 23 киши кармалып аткан болсо, 23 үй бүлөнүн аркасында 5тен киши болсо дагы жүздөгөн кишилердин тагдыры маселе болуп атат. Көпчүлүк учурда өкмөт киргизип атат, президент суранып атат, ушуну кезексиз карап коелу, колубузда кагаз жок болсо деле кезексиз карап коелу деген демилгени көп көтөрөбүз. Мен ушул демилгеден колдонуп туруп биринчи жолу көтөрөм ушуну. Кезексиз эле бүгүн күн тартибине киргизип, болгондо дагы кече тийиштүү комитет караптыр. Тийиштүү комитеттин позициясы белгилүү. Ушуну кезексиз ушул маселеден карап баштасак, маалыматтарды угуп алгандан кийин анан мыйзамдарды талкууга өтө берсек. Аткарылбагандан кийин, мыйзамдар аткарылбагандан кийин үстөккө босток ала бергенден эмне пайда? Аткарылган күчүндө турган мыйзамдардын аткарылышы жөнүндө бир маалымат угуп коелучу, кандай болуп атыптыр, эмне болуп атыптыр? Биз кабыл алып кол коюп берип аткан мыйзамдардан пайда барбы, жокпу деген маселеге жооп болуп калат. Ошондуктан мен сунуш киргизем, жогорку кесиптештерибиз айткан маселени добушка коюп күн тартибине киргизип, кезексиз ушул маселеден баштасак дегенди. Рахмат.